Саламатсыңарбы балдар? Бүгін Қырғызстан тарихы бойынша онлайн сабағыбызды баштайбыз. Сабағыбыздың темасы Қырғызстандағы коомдук саясий турмуштагы өзгөрүүлөр. Биринчи бөлүм. Бул тема 11 класстар үчүн окуу китеби боюнча даярдалды. Сабагыбыздын максаттары менен таанышып алалы. Билим берүүчүлүк багыты боюнча окуучулар Кыргызстандын көз карандысыздыктын алгачкы жылдарындагы саясий окуялары менен таанышат. Конституция, Жогорку Кеңештин тарыхы, Кыргыз Республикасынын өкмөтү, элдик революциялар жөнүндө, убактылуу өкмөттүн түзүлүшү, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору, саясий партиялар жана коомдук уюмдардын иштери жөнүндө маалымат алышат. Өнүктүрүүчүлүк багыты боюнча окуучулар өздөрүнүн түшүнүгүн, ой максатын эркин айтуу менен элестетүүсү, сынчыл жана чыгармачыл ой жүгүртүүсү калыптанат. Тарбиялык багыты боюнча окуучулар көз карандысыздык үчүн күрөшүүгө, улуттук аралык ынтымакты сактоого, адептүүлүктү сактоого тарбияланат. Сабакка колдонулган медиа материалдар PowerPoint, Google Classroom жана YouTube каналдары болду. Балдар, темабызды эгемендүү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик түзүлүшү менен баштайбыз. 1991 жылы 31 августта эгемендүү Кыргыз Республикасы болуп жарыяландык. Эгемендүүлүккө жеткен Кыргызстандын мамлекетибиздин биринчи кезекте мамлекеттик түзүлүштү, республиканын ички жана тышкы саясаттарын аныктоо зарыл эле. Ошого байланыштуу эң негизги мыйзам Конституцияны кабыл алышыбыз зарыл эле. 1990 жылдын аягында эле Конституциянын долбоорун иштеп чыгуу боюнча Кыргыз Республикасынын Конституциялык комиссиясы түзүлгөн. Бул комиссия Конституциянын долбоорун 1,5 жылдык мөөнөттө иштеп чыгып, 3 ай эл арасында талкуулаган. Натыйжада 1993 жылы 5 майда Жогорку Кеңештин 12 сессиясында кабыл алынган. Ошондуктан 5 май жалпы элдик майрам катары белгиленет. Конституция боюнча Кыргыз Республикасы укук туткан, динге негизделбеген мамлекет болуп түзүлгөн эрктүү, биримдиктүү, демократиялуу республика. Конституция боюнча биздин конституциябызда мамлекетибиздин башкаруу принциптери Кыргызстан Республикасынын президентинин, Жогорку Кеңештин, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларынын, конституциялык соттун, жарандардын укуктары жана милдеттери билдирилген. Балдар, президент деген ким? Президент болуп ким шайлана алат? Ошол принциптерге көңүл буралы. Президент мамлекеттин башчысы катары мамлекеттик бийликтин биримдигин жана Конституциянын бузулуусун камсыз кылат. Кыргыз Республикасынын президенти 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Бир эле адам катары менен 2 мөөнөттөн ашык республиканын президенти боло албайт. Мамлекеттин президенти болуп жашы 35-тен 65 жашка чейинки, кыргыз тилин билген, президенттикке талапкер болгонго чейин өлкөбүздө 15 жылдан кем эмес жашаган адам гана Кыргызстандын президенти боло алат. Президент Жогорку Кеңештин депутаты болбойт, башка кызматтарды ээлебейт, жеке ишкерчиликти жүргүзбөйт. Балдар, эми Жогорку Кеңеш деген кандай орган? Көңүл буралы. Жогорку Кеңеш мамлекеттин мыйзам чыгаруучу эң жогорку органы. 1990 жылы шайланган Жогорку Кеңеш 350 депутаттан туруп, тарыхта легендарлуу Жогорку Кеңеш деп аталган. Ал 5 жылдык мөөнөткө шайланган. Бирок өткөн мезгилде кабыл алынган мыйзамдар таасирсиз болуп, баркы кетип, кризиске учураган. Тагы ушул Жогорку Кеңештин кризисинин себептерине көңүл буралы. Биринчиден, Кыргызстанда мыйзам чыгаруу боюнча аныкталган стратегия иштелип чыккан эмес. Экинчиден, депутаттардын көпчүлүгүнүн юридикалык билимдери болбогондуктан жаңы мыйзамдарды иштеп чыгууда көп мүчүлүштүктөр болгон. Үчүнчүдөн, калктын кеңири катмары тез кабыл алып жаткан мыйзамдардын аткармак түгүл көбүн түшүнүүгө үлгүргөн эмес. Мамлекеттик бийлик бутактарында кризистик абалдар түзүлгөн.
өзгөчө Жогорку Кеңештин өзүндөгү кризистер даттаана байкалып турган. Бирок ошого карабастан легендарлуу Жогорку Кеңештин жасаган иштери эгемендүүлүк мезгилинде бизге аябай чоң таасир калтырган. Айтып кетсек, 1990 жылы 15 октябрда Кыргыз Республикасынын көз каранды эместиги жөнүндө декларация кабыл алынган. 1991 жылы 31 августта Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү жарыяланган. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору кабыл алынган. 1992 жылы 3-мартта Кыргыз Республикасынын мамлекеттик желегин, 1992 жылы 18 декабрда Кыргыз Республикасынын гимнин, 1993 жылы 5-майда Кыргыз Республикасынын конституциясын, 1994 жылы 14-январда Кыргыз Республикасынын гербин кабыл алышкан. 1994 сентябрда парламент экиге бөлүнгөн. Көп өтпөй Жогорку Кеңеш тараган. Натыйжада Кыргызстан парламентсиз калган. Ушундай кырдаалда Кыргыз Республикасынын президенти саясий туруктуулукту камсыз кылуу үчүн кош палаталуу парламент боюнча референдум өткөрүү жөнүндө указ чыгарган. 1994 жылы 22 октябрда өткөн референдумдун жыйынтыгы боюнча 2 палаталуу Жогорку Кеңеш түзүлгөн. Бул 1995 жылы шайланган Жогорку Кеңеш 105 депутаттан турган. Ал 2 палатадан турган. Биринчиси туруктуу иштеген мыйзам чыгаруу жыйыны деп аталып, 35 депутаттан турса, экинчиси сессиялык жол менен иштөөчү эл өкүлдөр жыйынынан турган 70 депутат болгон. Та ушул мезгилде мамлекеттик бийликтин кризиси 1996 жылы ачык көрүнгөн. Ошого байланыштуу ушул эле жылдын 10 февралында республикада референдум өткөрүлгөн. Мында Кыргызстан конституциясына кайрадан өзгөртүү жана толуктоолор киргизилген. Референдумдун жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасында парламенттик башкаруудан баш тартып, президенттик башкарууга өтүү багыты аныкталган. Президентке кеңири укуктар берилген. Президент өкмөттүн курамын аныктап, эл өкүлдөр жыйынын макулдугу менен премьер-министрди дайындаган. Ал эми премьер-министрдин сунушу менен өкмөттүн мүчөлөрүн, эл өкүлдөр жыйынынын макулдугу менен Кыргызстандын башкы прокурорун, республиканын улуттук банкынын башкармасынын төрагасын дайындаган. 2005 жылы февраль айында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши кайра өзгөрүүлөргө дуушар болгон. Эми 1 палаталуу Жогорку Кеңешке шайлоолор болуп өткөн. Бул шайлоолордун жүрүшү элдин нааразылыгын туудурган. Натыйжада саясий кырдаал күчөп, март окуяларына алып келген. Балдар, силер билесиңер, эгемендүүлүк мезгилибизде 2 элдик революцияны башыбыздан өткөргөнбүз. Биринчиси 2005 жылы 24 март революциясы деп аталса, экинчиси 2010 жылы 7 апрелде болгон апрель революциясы. Март революциясы Жоогазын революциясы деп аталып, Аскар Акаевдин үй бүлөлүк башкаруусуна каршы болгон. Натыйжада Аскар Акаев мамлекеттен качууга аргасыз болгон. Март окуяларына карата азыркы күнгө чейин талаш-тартыштар жүрүп жатат. 2005 жылы март окуясынан кийин бийликке келген Кыргыз Республикасынын президенти Курманбек Бакиев да элдин ишенимин актай алган эмес. Конституциянын мыйзамдары бузулган, стратегиялык объектилер сатылып, электр энергиясына, уюлдук телефон байланыштарына төлөнүүчү баалар көбөйгөн. Элдин нааразылыгы өсүп, апрель окуяларына алып келген. Борборубузда Алатоо аянтына чыккан тынч митингге каршы ок атылган. Натыйжада 87 адам каза болуп, 500дөн ашык адам жарадар болгон. Ошентип Курманбек Бакиев да өз өлкөсүн качып таштап кеткен. Апрель окуясына катышуучулар Апрель элдик революциясынын баатыры деген наам менен сыйланган. Жыл сайын 7 апрель күнү Апрель баатырларын эскерүү болот.
Президент Сооронбай Жээнбеков 2020 жыл 7 апрелде апрель элдик революциясынын 10 жылдык юбилейин өткөрүү жөнүндө буйрук чыгарган. Бирок балдар өзүңөр билесиңер, азыркы коронавируска карата бул мамлекеттик иш-чаралар ишке ашырылбай калган. Балдар, жыл сайын 7 апрель күндөрү бизде апрель баатырларын эскерүү болот. Миңдеген адамдар ата бейитти көздөй жүрүш жасап, ата бейитке барып баатырларыбызга Куран окуп эскеришет. Балдар, биз апрель баатырларын унутпашыбыз керек. Алар жөнүндө эскерип турушубуз керек. Ушундай шартта убактылуу өкмөт түзүлгөн. Убактылуу өкмөт деген эмне? Убактылуу өкмөт бул апрель революциясынан кийин Кыргызстанда бийликте турган убактылуу орган болгон. Так ушундай өткөр мезгилде биздин өкмөтүбүздүн башына 2011 жылдын 31 декабрына чейинки мөөнөттө Кыргыз Республикасынын президенти болуп Роза Отунбаева шайланган. Бул биздин эгемендүүлүк жылдарыбыздагы алгачкы жалгыз аял болуп эсептелет. Убактылуу өкмөт конституциялык реформа жүргүзүү менен 2010 жылдан баштап президенттик парламенттик башкаруудан баш тартып, парламенттик башкарууга өтүү багытын аныктаган. Ошентип биз парламенттик башкарууга өткөнбүз. 2011 жылдан 2017 жылга чейин Кыргыз Республикасынын президенти болуп Атамбаев шайланган. Азыркы мезгилде Алмазбек Атамбаев 2019 жылдын 7-8 августтагы Кой-Таш окуялары боюнча камалып, иши соттун көзөмөлүндө турат. Мына балдар, ушинтип биз бүгүнкү теманы да жыйынтыктайбыз. Биздин темада эгемендүүлүк жылдардагы мамлекетибиздеги коомдук саясий окуялар менен тааныштыңар деп ойлоймун. Теманы жыйынтыктаганда биздин алгачкы конституциясынын кабыл алышы жөнүндө, анын бир нече өзгөртүү жана толуктоолорго дуушар болгонуна күбө болдуңар. Жогорку кеңештин, президенттердин жана убактылуу өкмөттүн башкаруусу жөнүндө маалымат алдыңар. Эгемендүүлүк жылдарыбызда тилекке каршы биздин президенттер элдин ишенимин актай алган жок. Ушул менен сабагыбыздын биринчи бөлүмүн аяктайбыз. Үйгө тапшырма, мульти-урок жана классрум платформасында слайд, видео материалдар берилди. Аларды окуп, тестке даярданабыз. Сабакты даярдаган Мукаш Абдыраев атындагы атайын адистештирилген музыкалык мектеп-интернатынын тарых мугалими Ажыбаева Нурила Эргешбаевна. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.